Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы түздүктөр. Үй тапшырма 17 параграфты окуп, я класстагы тапшырманы аткаруу. Бүгүнкү сабактын максаты түздүктөрдүн бийиктиги менен жердин табиятынын айырмасы жөнүндө түшүнүк түзүү. Объекттин географиялык жайгашуусу мүнөздөө жөндөмдүүлүктү өлчөттүү. Балдар, келгиле, буга чейинки сабакты эстейли. Суроолордун номерин жана айтылган сөздөргө макул болсоңуз ооба деген жоопту, эгерде туура эмес деп эстесеңиз жок деп жазыңыз. Тоо кыркаларынын ортосундагы ойдун тоо өрөнү деп аталат. Туура жообун жазыңыз, ооба же жок деп. Туура жообу ооба. Тоо кыркаларынын ортосундагы ойдун тоо өрөнү деп аталат. Тоолор бул салыштырмалуу бийиктиги 100 метрден ашкан рельефтин оң формасы. Жообун ооба же жок деп жазыңыз. Тоолор бул салыштырмалуу бийиктиги 100 метрден ашкан рельефтин оң формасы эмес. Урал тоолору бийик тоолордун тобуна киреби? Туура жообу жок. Кийинки суроо. Жердеги эң бийик тоосу бул Гималай тоосубу? Туура балдар, ооба, жердеги эң бийик тоо бул Гималай тоосу. Ан тоосу Кордильер тоосунан бийикпи? Ооба, Ан тоосу Кордильер тоосунан бийик. Африкадагы эң бийик тоо бул Килиманджаро тоосубу? Ооба, Африкадагы эң бийик тоо бул Килиманджаро тоосу. Тоолор жана түздүктөр материктердин негизги эң ири рельеф формалары. Түздүктөр жердин 3/5 бөлүгүн, ал эми тоолор 2/5 бөлүгүн ээлейт. Түздүктөр континенттердин салыштырмалуу тынч, туруктуу аймактары. Аларда катуу жер титирөөлөр, жер кыртышынын интенсивдүү кыймылы байкалбайт. Тоолор бул жер кыртышынын активдүү аймактары. Бул жерде жердин ички күчтөрү менен байланышкан бардык процесстер ачык айкын көрүнүп турат. Түздүктөрүнүн көрүнүшү боюнча ар кандай болот. Эгерде түздүктө олуттуу бийиктиктер болбосо, анда ал жалпак деп аталат. Кургактыкта мындай түздүктөр өтө эле аз. Бул деңиздер менен ири дарыялардын жээгиндеги кичи аймактар. Кең түздүктөр көбүнчө адырлуу. Алардын үстүндө адырлар жана тоо кыркалары, көлдөр, ойдуңдар, дарыя бороондору, сайлар бар. Бул эреже бузууларды негизинен тышкы процесстер жаратат. Көптөгөн түздүктөр байыркы деңиздерде топтолгон чөкмө тектер менен капталган. Жаратылышта деңиз деңгээлинен түшпөгөн түздүктөр дагы бар. Алардын бетинде катуу жана бышык магмалык жана метаморфизмдик тектер жайгашкан. Түздүктөр ар кандай абсолюттук бийиктиктерге ээ. Демек, бийиктиги деңиз деңгээлинен 0-дон 200 метрге чейинки түздүктөр бул бөксө тоолор. 200-дөн 500 метрге чейинки бул адырлар. 500 метрден жогору бул түздүктүү тоо деп аталат. Айрым бөксө тоолор деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Мисалы, Каспий түздүгү.
Дүйнөдөгү эң ири бөксө тоолор бул Амазонка, Батыш Сибирь, Ла Плата жана Миссисипи. Келгиле балдар, аларды картадан карайлы. Демек, Миссисипи, Амазонка, Ла Плата, андан кийин балдар бул Каспий жана Батыш Сибирь. Чоң түздүктөгү бийик тоолуу аймактар көбүнчө бөксө тоолор менен кесилишет. Мисалы, Чыгыш Европа түздүгүнүн бөлүгү Борбордук Россия, Валдай, Волга, Смоленск, Москва адырлары. Келгиле балдар, байкайлы. Демек, бул Валдай, Смоленска, Москва, Орто Орус жана Приволжск. Эң бийик түздүктөр бул түздүктүү тоолор. Алардын бийиктиги 1,5 метрден 2000 метрге чейин жетиши мүмкүн. Дүйнөдөгү эң чоң платолор бул Борбордук Сибирь, Араб, Декан, Чыгыш Африка жана Батыш Австралия. Келгиле картадан каралы. Демек, бул Орто Сибирь, Аравия, Декан, Батыш Африка, Чыгыш Африка жана Батыш Австралия. Түздүктөр бул бийиктиги бир аз айырмачылык болгон жер бетинин кең тегизилген аянты. Ойдуң бул деңиз деңгээлинен 200 метрге чейинки бийиктиктеги адырлуу түздүк. Адырлардын абсолюттук бийиктиги терс болушу мүмкүн. Бийиктик курчап турган аймактардан жогору көтөрүлүп, салыштырмалуу чоң, жалпак же адырлуу жер бетине ээ болгон жер бетинин аянты. Плато бул төмөнкү түздүктөрдөн так аныкталган кырлар менен бөлүнүп, жалпак же толкундуу бети бар бийик түздүктөр. Түздүктүү тоо бул бийик, көтөрүлгөн 500дөн 1000 метрге же андан жогору жер аянты. Толкундуу кесилген аралыгы жана тик четтери менен тектер менен бүктөлгөн. Түздүктүн жашоочулары айлана чөйрөнү салыштырмалуу тегиздикти көрүшөт. Аларды адыр, дарыя өрөөндөрү жана сайлар гана бузат. Тоолордун көрүнүшү таптакыр башкача. Бул жерде рельефтин элементи тик ылдыйташат. Түздүктөрдүн арасында жалгыз турган тоо конустагы континенттер өтө сейрек кездешет. Тоолор курчап турган түздүктөрдөн жогору, жер кыртышынын өтө бийик, өтө бөлүнгөн рельефтүү аймактары. Кургактыктагы тоолор жүздөгөн жана миңдеген чачырымга созулган бүтүндөй тоолуу өлкөлөр. Эң узун кургактыктагы тоолор бул Түштүк Америкада жайгашкан Анд тоолору. Тоолуу өлкөлөр тоо кыркаларынын жана аларды бөлүп турган тоо аралык өрөөндөрдөн турат. Тоо бөксөлөрү тоо ылдыйлаштары менен чектелген узун көтөрүлүш. Тоо аралык өрөөн тоо капталдар менен чектелген узун бойлуу ылдыйыш. Тоо кыркаларынын жана өрөөндөрүнүн капталдарынын тиби ар башка болот. Бул тик, өтө тик жана ар кандай формада түз, ойдуң, дөңсө түрүндө болот. Тоо кыркасынын эң бийик бөлүгү бул кырка тоо. Кырка бул тоо кыркаларынын кесилишкен сызыгы. Тоо кыркаларындагы бийиктиктер чокулары жана ашууларды пайда кылат. Абсолюттук бийиктикке ылайык тоолор 3 топко бөлүнөт. Жапыз тоолор 1000 метрден төмөн, орто тоолор 1000 метрден 2000ге чейинки жана бийик тоолор 2000 метрден жогору. Ар кандай бийиктиктеги тоолор ар башкача көрүнүшкө ээ. Орто Урал сыяктуу жапыз тоолордо эңкейиштер жана чокулар тегерек сымал. Гималай, Анд, Кавказ сыяктуу бийик тоолор тик өйдө көтөрүлөт. Алардын кырка тоолорунун кууш жана терең өрөөөндөр кесип,
Алар аркылуу агып жаткан тоо дарыялары агып өтөт. Балдар, тоолор. Бул Кордильер тоолору, Анд тоолору, Аппалачи тоолору, Скандинав тоолору, Пиреней, Альпы, Урал тоолору, Кавказ тоолору, Атлас, Гималай тоолору, Тянь-Шань жана Большой водораздельный хребет Австралиядагы жайгашкан. Эң бийик чокулар жайында да ээрибейт, кар жана бөңгүлөр менен капталып турат. Кургактагы тоолордун арасында бийиктиги боюнча биринчи орунду Гималай ээлейт. Бийиктиги 8000ден ашкан 11 чокуу бар. Ушул чокулардын арасынан дүйнөдөгү эң бийик жер Эверест же болбосо Жоңмоломо чокусу. Кыргызстандын эң бийик чокусу бул Жеңиш чокусу. Бийиктиги 7439 метр. Жаңы пайда болгон тоолор тышкы күчтөрдүн таасири менен дароо кулай баштайт. Жер кыртышынын тик кыймылдары тоо кыркаларына көтөрөт, ал эми тышкы процесстер аларды бузат. Бийик тоолор алгач жапыс тоолорго, андан кийин түздүктөргө айланат. Балдар, силердин үй тапшырма 17 параграфты окуп, Я класстагы тапшырманы аткарыңыздар. Ушу менен балдар сабак сонуна келди. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.